Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы. Евразия аймагындагы соңку окуялар тууралуу баяндап, студияда Рахат Кеңешова алгач көрсөтүүбүздүн учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Евразиянын 5 өлкөсүн кыдырып чыкты. Кычыраган кышта муз тоңгон көлмөгө түшкөн окуучу чет жактарга мелдештерге барсам дейт, бирок миллионер атасынын ага шарты жок. Я этого не потяну и... Аны көтөрө албайм, насыя да ала албайм. Акын жазуучу мигранттар аларды эмне түйшөлтөт, эмне кубандырат? Бир кездери 100 000 деп саналган орусиялык ижорлордун тарыхы. Көрсөтүүбүздү аймактагы соңку саясий окуялардан баштайбыз. Саясий диалог, экономикалык алака катыш жана адам укуктары АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун Евразиянын 5 өлкөсүнө жасаган расмий сапары учурунда негизги темалардан болду. 5 күндүк сапарды Лондондон баштаган Помпео Киев, Минск, Нур-Султан шаарларында болуп, Ташкентте жыйынтыктады. Казакстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен жолугушууда ал бул өлкөлөрдөгү өзгөрүүлөрдү кубаттап, эки тараптуу кызматташтык мындан ары дагы өнүгөрүн белгиледи. Казакстандан АКШнын мамлекеттик катчысы расмий жолугушуулардан тышкары Кытайда камакта жаткандардын туугандары менен дагы жолугуп, Шыңжаң маселесин көтөрдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдагы Советтик республикаларды Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына жасалган мамиледен улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды. Ар бир адам улутуна, туткан динине карабастан окууга жана сый мамилеге татыктуу экенин билүү өтө маанилүү. Нур-Султанда америкалык дипломат Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Телеуберди менен жолугушууда Шинжаң маселесин да козгоду. Негизги адам укуктарын коргоо улуттун оңгусун аныктайт. Биз адам аткезчилигин жана Кытайдын коммунисттик партиясы Казакстан менен чек арада Шинжаңда кармалып турган миллиондогон ашуун уйгур жана казак улутундагы мусулмандардын оор абалын талкууладык. Бул репрессияларды тез арада токтотуу аракетине кошулган үндөбүз. Кытайдан качып келгендердин коопсуздугун камсыз кылууну суранабыз. Адамдын ар-намысын коргоп, туура иш кылуу зарыл. Министр Телеуберди Шинжаң маселеси боюнча эч нерсе айткан жок. Болгону экономикалык кызматташтык тууралуу жана коопсуздук боюнча суроолорду көтөрдү. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугун 100 000 өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып турганы кабарланып келет. Расмий Бейжин шинжаңдыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жүрөт. Программабызды улантабыз. Казакстанда мектеп окуучусу муз каптаган көлмөдө сүзүү боюнча бир катар мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Эми ал чет мамлекеттерге дагы чыгып, күчүн сынагысы келет. Бирок гендерди кескен акча маселесинин айынан сыртка чыга албай жатканы белгилүү болду. 8 жаштагы Алан Габдулов тамашалап өзүн миллионердин баласымын деп атайт. Алан үчүн бул жер кадимки машыгуу жайы. Канча медалың бар? Азыр 5 медалым бар. Кандай медалдар? 2 серебра 2 күмүш жана 3 коло. и 3 бронза. 8 жаштагы Алан кышкы сууда сүзүү боюнча эл аралык мелдештерге катышат. Баары улуу кызымдан башталган. Орунун кайсы түрү болбосун, кайра-кайра ооруй бергендиктен акырындап денесин чыңайлы деп чечкенбиз. Анан албетте ошол эле ыкма боюнча уулумду да тарбияладык. Ымыркай кезинде эле жубайым бооруна бекем кучактап, алаканы менен эмгегин жаап турчу. А мен үстүнөн суу куйчумун. Ошентип бара-бара көнүп кетти. Сүзгөндү муз алдындагы суудан үйрөндү. Атаң кышкысын сууда сүзүү боюнча медалдары эң көп бала жалгыз сенсиң дейт. Ошол чынбы? Да, это правда, но... Ооба, чын. Бирок ал жалпы дүйнө боюнча эмес. Казакстандагы сыйлыктарды эле айтып жатса керек. Себеби Казакстанда спорттун бул түрү менен алектенгендер аз. Алан Тюмень шаарында өткөн мелдештен коло медаль алган. Жол киресине 300 000 теңге кеткен. Атасы насыя алууга мажбур болгонун айтууда. В Тюмени, когда мы были, нам говорили... Түмендегилер, силер де Казакстанда мелдеш болсо барабыз дешкен. Туризмди өнүктүрүү үчүн жакшы болмок. Бирок бул спорт республикалык реестрге кирбегендиктен биз бардык мелдештерге өз акчабызга барууга мажбурбуз. Насыя алам. Улум мен миллионердин баласымын деп тамашалап калат. Себеби алган насыям миллиондоп саналат. По кредитам.
Ну вот, что сказать. Облус бийлигинин эч кандай жардам жок, туурабы? Не совсем никакой. Мало того, что никакой не... эч кандай. Анысы аз келгенсеп, бир жолу эмне үчүн биздин уруксатсыз мелдештерге барып жүрөсүңөр деп урушуктум. Мен аларга силер кимсиздер десем, Маданият жана спорт министрлигинен биздешти. Алан 2020 жылы февралда Словенияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышсам деп кыялданат. Бирок атасында бул үчүн керектелчү 1 миллион 300 000 теңге жок. Я этого не потяну и... Аны көтөрө албайм, насыя да ала албайм. 2022 жылы бир насыядан кутулуп, жаңысын алсам, кийинки чемпионатка бара алабыз го деп өзүмдү жоштуп жашап келем. Балким Петрозаводск шаарында да болот. В Петрозаводске будет еще 13 чемпионат мира. Жалпысынан Уральск шаарында муз алдындагы сууга түшүп жүргөн 50 чакты адам бар. Алар баарлап акча чогултуп, ижара акысын төлөп турушат. Көрсөтүүбүздө эми миграция темасы менен улантабыз. Азаттык радиосунун расмий сайтына баш баксаңыз, кадырман көрөрман, Орусияда жана башка жактарда мигрант болуп жүргөн мекендештерибиздин чыгармалары тууралуу баяндарды көрсөңүз болот. Алардын айрымдары жазган ырсаптары жүрөктү толкутпай койбойт. Кыргызстандыктар сыяктуу 100 000 деген тажик жарандар дагы Орусияда азыр мигрант болуп жүрөт. Тажикстандык этнограф Тохир Каландаров калемгер мекендештеринин чыгармаларын изилдеп келатканына бир нече жыл болуптур. Теги тажикстандык этнограф Тахир Каландаров Орусияга Борбор Азиядан агылган миграцияны изилдеп келет. Анын байкашынча мигранттар тууралуу кимдер гана сүйлөбөйт. Укук коргоочулар, бийлик өкүлдөрү, жада калса миграцияга каршылар. Бирок алардын өзлөрүнүн үнү дээрлик угулбайт. Мигранттар ырлар аркылуу бөтөн жерде башынан өткөрүп жаткан оор жашоосу тууралуу ой толгоолорун коомчулукка жеткиргиси келет. Алардын дээрлик баары кесипкөй калемгер эмес. И, как оказалось, эта поэзия очень разная, она очень... Алардын поэзиясы көп кырдуу, кызыктуу, тематикасы да ар түрдүү. Албетте, лирикалык саптар бар, саясат, диний темада орун алган. Там и политические стихи есть, там и религиозные поэзия есть. Тахир Каландаров тажик мигранттарынын ондогон чыгармаларын орус тилине которуп чыкты. Адистин айтымында күнүмдүк кыйынчылыктарга карабастан мигранттар социалдык түйүндөр аркылуу ырларды окуп, бири-бири менен пикир алмашып турушат. Арасында акын катары таанылып, эл оозуна алына баштагандары да бар. Алардын айрымдарын тойлорго чакырып, ырларын окутушат. Эта тема очень популярна на Западе и даже на Востоке, в Китае. Бул тема батышта, жада калса чыгышта, айрыкча Кытайда өтө кеңири жайылган. Ыр же аңгеме, повесть, роман жазган мигранттар арасында сынактар уюштурулат. Тилекке каршы Орусияда азырынча анча популярдуу эмес. К сожалению, пока в России это не очень популярно. Мигранттар кайрылган темалар ар кандай болгону менен баарын байланыштырып турган бир сезим бар. Каландаров которуп чыккан чыгармалардын дээрлик ар биринен мекенине, туулуп өскөн жерине, жакындарына болгон кусалыкты байкоого болот. Мамочка, зачем ты меня вырастила? Вырастила и куда отправила? Растила с любовью меня и на чужбину отправила. В чужом городе сердце грустит. Хочу домой, но кто же отпустит? Нет ни друга, ни подруги. В этом городе нет нормального человека. Бовар Орусияга Тажикстандан барган. Ал памир тилдерине кирген диалекттердин бири болгон шунган тилинде ыр жазат. Ырларын Фейсбукка чыгарат. Өз окурмандары бар. Орусияга келген 10 жылдан бери бир нече жерде иштеди. Дүкөндө кассирде болгон, курулушта да иштеген. Бирок чыгармачылыкты эч убакта таштаган эмес. Дүкөндө иштеп жүргөн кезде оюна чөө калган ырсаптарын чек кагаздын артына чиймелеп, кийин терип интернетке жайгаштырчу. Когда я спокоен, да, стабильное состояние такое во время вдохновения. Жүрөгүм тынч болуп турганда илхом келсе, романтикалык, лирикалык ырларды жазган оңой. Ал эми эгер ачуум келип турган болсо, катуусундап жазам. А когда иногда в ярости я могу как-то сильно критиковать. Бовар акындык шык тажик элинин канында, жана буга Омар Хаямдын, Жалаладдин Руминин чыгармалары далил деп эсептейт. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы. Ар бир улуттун тамыры, тарыхы болот эмеспи? Жогоруда Орусияда мигрант болуп алыста жүрсө дагы мекенин, элин, жерин даңазалап, тажик тилинде ыр жазган чыгармачыл инсандар тууралуу баяндадык. Эми назарыңыздарга Орусиянын өзүнүн жарандары, аз улуттар катарына кирген ижорлор тууралуу кеңири баянды тартуулайлы деп турабыз. Бир кездери 100 000 деп саналган ижорлордон азыр 1000ге жетпеген адам калды. Анда эмесе «Настоящее время» каналынын кабарчылары менен бирге алыскы Фин булуңуна чакан саясатка барып келели. Орус-Эстон чегарасынан 1 сааттык жерде Ленинград облусунун батыш тарабында Сойкино жармаралы жайгашкан. Бул жерде фин-угор тобуна кирген ижор эли отурукташкан. Ижорлор бул жерде кылымдар бою жашап келишкен. Балык кармап жан багып, кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүп, православие менен катар бутпарастык каада салттарын да таштаган эмес. Азыркыга чейин сакталып келген жөрөлгөлөрдүн бири жаңы жылды тосуу учурунда жасалат. Кара күчтөрдүн таасиринен тазалануу, төлгө салуу, табият менен эр шаркак жашоо үчүн түрдүү жөрөлгөлөрдү уюштуруу 100 жыл мурда да ижорлор мунун баарын православдык Рождество майрамы учурунда жасап келишкен. Бирок экинчи дүйнөлүк согуш көп нерсени унуттурду. Көпчүлүк тургундарды алгач немистер көчүрүп кетсе, кийин Совет бийлиги ижорлорго ата бабасынын жеринде жашоого мүмкүнчүлүк бербей жүрдү. Бирок ижорлор кайтып келишти. Ошентип Усть-Луга порту менен Ленинград атомдук станциясынын ортосундагы аймакта алардын тили, каада салттары, үрп-адаттары сакталып калды. Бүгүн биз ижор жеринде байыркы ижорлордон эмне калганын билиш үчүн Сойкино жармаралына келдик. Петербургдан Сойкино жармаралына чейин машина менен 2 сааттан ашык убакытта жетсе болот. Жолду бойлой Фин булуңунун жээги көрүнүп турат. Согушка чейин бул аймакта ижор, вод жана фин кыштактары көп болчу. Бүгүнкү күндө алар дээрлик жокко эсе. Негизинен азыр дачаларды, эсалуу үйлөрүн жана Сосновобор атомдук электростанциясы жайгашкан чегара тилкесин көрүүгө болот. Жармаралдын батыш тарабында гана Горки, Вистино, Кошкино сыяктуу 20 чакты ижор кыштагы калды. Кыштактардын көбүнүн аталыштары орусчаланган. Вистино, Вистиня, Кошкино, Кошкино, ал эми Мишино, шведче Мисино, ижор тилинде Маккуля. Кактуу пункттардын көбү Орусиянын бул бөлүгүндө башка кыштактардан анча айырмаланбайт деле. Ижорлорда аз улуттар катарына кирип калган. Андыктан алардын улуттук өзгөчөлүктөрү менен таанышуу үчүн жергиликтүү музейге баш бактык. Бир караганда эски ырлар сыяктуу көрүнгөн бул ыргактар ижорлор үчүн жаратылыш менен байланышуу ыкмаларынын бири болчу. Ошентип ата бабалары жаан же кар жааса деп асмандан тилеп, деңизди тынчытууну суранышчы. Я принесла солому. Бүгүн бул жерде чогулган аялдар жана кыздар төлгө салат. Улуттук ижор кийимин кийип, кургатылган чөп көтөрүп келген аялдын аты Елена Кострова. Ал музейдин директору. Накануне Рождество алдында кыздар дайыма төлгө салышчу. Ижорлордун жөрөлгөсүнө ылайык байыртадан бери бул маалда чий курчак жасалып келген. Чий курчактын аты суттари. Фин тилинен которгондо өтүкчү дегенди түшүндүрөт. А бирок орус маданиятынын таасирин эске алсак, суттари орустун сударь деген сөзүнөн да болушу мүмкүн. Кострова жүргүзгөн ишмердүүлүктүн таасириби же байыркы жөрөлгөлөрдүн кереметиби соңку жылдары жергиликтүү тургундардын көбү жада калса чий курчакка ишенбей, ага төлгө салдыруу жөн гана убакытты текке кетирүү дегендер да аны үйүнүн терезесине кое башташты. Суттарини дайыма кыздар жасашчу. Андыктан Вова, Вася силер чийлерди таратып гана жардам бересиңер окшойт. Макулбу? Ар бирине бир учтан карматасың. Бара кой. Каждой девочке дашь по пучку, иди туда в самый зад. Чий курчактын жардамы менен кыздар жаңы жылда түгөйүмдү таба аламбы деп төлгө салышчу. Суттарини чыныгы мырзанын прообразы деп кабыл алышчу. Себеби чий курчактын колдору, буттары ныкталып, бекем кылып жасалар эле. В чем магическая сила у мужика? Эркектер кандай сыйкырдуу күчкө ээ болсо, биздин суттариге да ошондой күч мүнөздүү. Төлгө салып жатканда ал эки бутунда бекем турушу зарыл. Во время гадания. Чий курчакты кыздар Рождество майрамынын алдында жасашчу. Ал эми төлгө салуу жөрөлгөсү майрамдын эртеси жасалат.
Кострованын айтымында ушинтип чогула баштагандан бери кыздар өз алдынча жолугушуп, төлгө салып ойноп калышты. Бул да болсо салттын уланышы. Сейчас же вот мы должны и вытащить всю красоту. Күнүмдүк тиричилик маданиятынын суктана турган жактарын ушинтип алып чыгышыбыз керек. Себеби аралаш үй бүлөлөр көбөйдү. Түрдүү маданияттын өкүлдөрү чогуу жашап жатышат. Балдарыбыз деги эле ушул аймакта отурукташкан эл ким экенин, өзүнүн тарыхын жана тамырын биле жүрсө деген үмүт. Нашего края было понимание, где они, что они, кто они. Кострова өзү аралаш үй бүлөдөн болот. Анын жакындары Орусиянын жана Украинанын ар кайсы аймактарынын өкүлдөрү. Чоң атасы бул айылга көчүп келгенде ал 7 жашар кыз болчу. Когда мы въехали на Сойкинский полуостров... Биз келгенде баары ижор тилинде сүйлөшчү. Мен, апа биз каяка келип калганбыз? Бул жерде баары түшүнүксүз сүйлөшөт экен деп таң калгам. На мне языке. Жыл өткөн сайын ижорчо сүйлөгөндөр азайып, көбүнчө орус тилине өтүп кетишкен. Мектепте мугалимдер акцент менен сүйлөгөндөрдү оңдоп турушчу. Ал эми 1993-жылы Елена Иван Купала майрамын белгилөө үчүн даярдалган программаны орусчадан ижор тилине котортууга киши таппай койгонун айтууда. К этому времени уже мало кого осталось. Ал кезде аз эле калышкан болчу. Элди чогултуп, бир нерсе уюштуруу оор эле. Ошондо демилгечи кыздарыбыз кыштактарды аралап, улуттук маданиятка тийиштүү эмне болсо баарын чогулта башташты. Апалардын көбүнүн көзү өтүп кетти. Маалымат топту оор болду. В то время взять у бабушек уже все уходило. Орус кыштактарынын жоголуп баратышы бир жолду көздөгөн көрүнүш сымал. Айыл тургундарынын көбү кара-картаңдар, ал эми жаштар жакшы жашоо издеп шаарларга агылып кетүүдө. Бирок ижор айылдар таптакыр жок болуп кетпөө аракетин улантуу менен алек. Кызыгы мындай умтулуу жергиликтүү тургундардын өзүндө гана эмес, башкаларда да бар. Я хоть и родился в большом Ири мегаполисте төрөлүп өссөм да, мени дайыма шаардын ызычуу жашоосуна караганда мемиреген тынчтык жана кенендик өзүнө көбүрөөк тартаар эле. Айылдын жашоосу жүрөгүмө жакыныраак. по нраву деревенская жизнь. Никита Гуськов Петербургда жашачу. Бул жерге жай мезгилинде гана чоң апасына коноктоп келип калчу. Кийин университетти аяктап калган жылдары ата-бабасынын тарыхына кызыгуу пайда болуп, Сойкино музейинде иштөө сунушу түшкөндө ойлонбостон макул болгон. Азыр ал бул жерде ижор тилин окутат. Приходят люди, которые не являются по крови. Улуту боюнча ижор болбосо да, бул тилди окуп үйрөнгүсү келгендер кызыккандар көп. Себеби алар жашаган жерди байырлап келген элдин тилин жана үрп адаттарын билгиси келет. Исконно проживает на этой территории. Никита ижор тили да иврит сыяктуу кайра өнүгүп кетсе, бул тилде сүйлөгөндөр фин булуңунун жээгинде көбөйсө деп кыялданат. Анын үстүнө ижорчо билгендер коңшу финляндиялыктар менен да кенен сүйлөшө алат. Нижний Луг диалекти көбүрөөк фин тилине окшошуп кетет. Ал эми бул жерде Сойкино жергесине көбүнчө шы тамгасына басым жасап сүйлөшөт. Мына ушуга байланыштуу эл арасында эки диалектинин айырмасын көрсөткөн тамашалуу салыштыруулар да бар. Нижнелужск они сюсюкают. Жергиликтүү тургундар ижор тилин эми гана үйрөнө башташты. Андыктан Никита менен бул тилде кенен сүйлөшө алчулар азырынча жок деле. Жада калса өзүнүн чоң апасы да ижорчо айтса түшүнөт, бирок кайра эле орусча жооп берет. Также я Мен өзүм менен өзүм сүйлөшөм. Кээде үйдөгү мышыгым менен ижор тилинде сүйлөшөм. Ошентип ижор тилин каада салттарын кайра өнүктүрүү аракетинен майнап чыгып жатабы же жокпу, өз көзүбүз менен көрүп келели. Бизди улуттук колорит менен жакындан тааныштыруу үчүн жергиликтүү тургундардын бири үйүнө конокко чакырды. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиздер. Ирина өзү юрист, Петербург шаарынын чет жакасында жашайт. Сойкинонун тургундарына зарыл болсо юридикалык жардамын берип турат. Ал эми майрам күндөрү Кошкин айылында ижор элинин улуттук кийимин кийип, чоң апалары даярдап келген тамак аштарды бышырат. Это чистая ижорская печка. Значит, она имеет... Бул накта ижор меши. Өзү бир нече татаал элементтен турат. Бул мешти жагыш үчүн мына бул жерине отун салыш керек. Мор жагы юшка деп аталат. Юшка. То есть это основной проход дымохода, куда тянет дым. Үй да, меш да 20-кылымдардын орто ченинде салынган. Бул жерде Иринанын чоң апа, чоң атасы, алардын ата-энеси жашаган. Андыктан мешке бышкан токочтон
ал кичинесинен эле даам татып калган. Нам все привито, все, что касается деревенской жизни. Айыл түшүүнүн баары бизге тааныш. Чөп да чабабыз, уй да сайбыз. Ижор аялдардын колунан баары келет. Иштеткенге жерибиз болсо ачка калбайбыз. Ал эми жакын жерде деңиз болсо, ижор эркектери эч убакта үйгө кур кол кайтпайт. Аталар дайыма балык кармап, дасторкондо балыктан жасалган тамактардын түрү жайнап турганын Иринанын дали эсинде. Мына бул көсөөгө мен билгенден 100 жылдан ашты. Эмне үчүн мунун темирин жазыраак кылып жасашчу? Анткени кожойкелер үстүнө балыкты тизип, отко койгондо тез эле бышак алчу. Адатта картошка менен чогуу бышырып, дароо дасторконго коюп жешчү. Очистки картофельной вместе вот с этой салакой. Бирок кыш мезгилинде балык улоо кыйла азайгандыктан тамак аш даярдоодо көбүнчө үйдөгү мал чарбалчылыгына басым жасалчу. Адатта Орусиянын түштүгүндө, Беларуста жана Украина ашканасында кеңири тараган чочко майынын бул аймакта пайдаланышы күтүүсүз жаңылык болду. Себеби Балтикада бул азыкты көп колдонушпайт. Так как сейчас это все, но это уже такой... Азыр ушинтип даярдап жатабыз. Бирок менин билишимче апам жана чоң апамдар да ушундай ыкма менен бышырышчу. Чочконун майы кошулган токочторду улуттук даам катары жасашчу. То есть национальный, это было основное, это пирог с салом. Токоштор чынында эле абдан даамдуу экен. Биз жана Иринанын кошуналары адегенде эле ушул токоштон жеп алып, кийинкисин капуста кошулганын унутуп коюппуз. Андан башка дагы бир тамакты кожойке капуста менен бышырган экен. Ачтылган капуста, чочконун эти жана картошка кошулган тамак көпкө бышырылат. Ошого жараша аны узагыраак сактаса болот. Бузулбайт. Потому что она не портится. Мындай тамак башка элдерде да бар, бирок аларга түрдүү азыктар кошулат. Ал эми ижорлордо азыктын түрлөрү чектелүү болгондуктан тамактары да бир түрдүү келет. Негизи бышырылган тамак тоюмдуу болушу керек. Кылымдардан бери келаткан башка да талап шарттар бар. Первый должен был всегда взять еду. Дасторконго отурганда биринчи болуп тамактан атасы ооз тийиши керек болчу. Эгер балдардан кимдир бирөө ага чейин кашыгын тамакка салып жиберсе, чекеден ары бирди жечү. Волшебную ложку он получал в лоб. Иринанын столундагы мына бул чопой идиштерди анын кошунасы өз колу менен жасаган. Карапа чеберинин жеке өнөр-канасы бар. Бул жерде турган карапа идиштер 2 күн мурда жасалып бышырылган. Азыр баарын сыртка чыгарабыз. Дуал сымал тизилген кирпичтердин ар жагынан чоподон жасалган ышкырыктарды, кумураларды жана башка идиштин түрлөрүн көрүүгө болот. Мына мындай идиштен илгери Орус империясынын борборунун тургундары Рождество жөрөлгөлөрү аяктагандан кийин сыра, шарап ичишчү. Петербургтан келип дал ушул ижорлорго буйрутма берип, түрдүү идиштерди жасатып келишчү. Я этот обжиг. Бул жасагандарымды Рождество майрамына арнадым. Ошондуктан бул идиштердин керамикасы да өзгөчө. Бул салттуу ижор идиштери. 19-кылымда ижорлор буларды Санкт-Петербургдун тракторлоруна жасап беришчү. От жакканда очоктун ичинде температура бир калыпта болбогондуктан даяр идиштер бири-бирине окшогон түрдүү түскө боелот. Андыктан жараксыз болуп калгандары да көбүрөөк чыгат. Болжол менен 3-төн 1. Бул жолу мына бул чоң кумура жарбай калды. Түстөрүн карагылачы, кандай гана керемет. Бирок тилекке каршы бышырганга чыдабай кетиптир. Балким бир нерселерди кооздогонго керек кыларбыз. Албетте, өкүнүчтүү. Себеби жасап бүткөнчө абдан көп эмгек жумшалды эле. Керамика өнөрү менен ижорлор байыртан бери алектенип келишет. Өткөн кылымдарда да ар бир айылда бир нечеден өз өнөр-канасы болор эле. Бирок 21-чи кылымда ошолордун дээрлик бири да калган эмес. Тут сейчас уже я уже, наверное, не вижу. Мындан ары өйдө тартуунун кереги деле жокко дейм. Эгер азыр жасай алсаң, формасын келтире берсең болот. Кумра болуш үчүн бир аз ортосун тоголок кылып кой. Получился горшок. Дмитрий өзү бул айылдан эмес. Сойкинага 90-жылдардын башында келген экен. Карапа өндүрүшүнө эч убакта аралашып көргөн эмес. Тукумубузда да ижорлор болгон эмес дейт ал. Тилекке каршы мен жергиликтүү тургундардан эмесмин. Ижор маданияты мен үчүн экзотика деп айтылам. Ошондуктан кызыгуум абдан күч. Өзүм Воронеж облусунда туулуп өскөм. Менин тукумум Дон казактары.
Дмитрий Воронеж облусунун Бутурлиновка шаарчасындагы көркөм өнөр окуу жайында билим алган. Ленинград облусунда окутуучулар жетишсиз болуп жатканын угуп, Вистина айылына көркөм өнөрдүн сырларын үйрөтүш үчүн көчүп келген. Фин булуңу, жээктеги таштар, кызыл карагайлар. Бизде бул жакта чиркөө жайгашкан тообуз бар. Ошонун чокусуна чыгып карасаң, түндүк батыш тараптан бир ажайып көрүнүш ачылат. Дем алыш күндөрү колум бошой калса, ошол жакка барчумун. С этюдником в свободное время я каждые выходные находился там. Бир жолу айылга облус боюнча белгилүү карапа чебер келип калат. Дал ошол адамдан таасирленген Ткачев алгачкы жолу карапа столуна отурат. Анда ал 32 жашта болчу. Ошондон бери жашоом да түшүнүгүм да өзгөрдү дейт ал. Немистер бул жерди 41-жылдын августунда басып алган бойдон 44-жылдын ортосуна чейин ээлеп турушкан. Ижорлорду алгач Эстониядагы лагерге, кийин андан да ары түндүк жакты көздөй көчүрүп кетишкен. Кийин Финляндияга алып барышты. Биз баарыбыз Ханку аралында болдук. Көчүрүлгөн адамдарды ошол жактагы үй бүлөлөргө жардам болсун деп бөлүштүрүп беришкен. Чоң апа, чоң аталарынын айтымында финдер аларды жакшы кабыл алышкан. Бирок согуш аяктагандан кийин ижорлордун көбү Финляндиядан кайтып келүүгө умтулушкан. Баары тең кайтып келүүнү каалашкан. Булардын агасы, мисалы, кат жазып кандай болгон күндө да кайтып келерин билдирген. Ал жактагылар калгыла деп суранса да кайтып келе беришкен экен. Бирок кабылоочулардын баары эле кайтып келе алган жок. Сталиндин бийлиги ижорлорго ата бабасынын жерине кайтып келүүгө уруксат берген эмес. Кайткандарын кайра өз айылдарына эмес, коңшу Новгород, Тверь облустарына жайгаштырган. Бирок бул жолу финдердей кучагын жайып тосуп алгандар болгон эмес. Кээ бирлери кабыл алса, кээ бирлери кабыл албай койгон. Бирок бара-бара отурукташып калышкан. Апам биз алардын үйлөрүн оңдоп түзөп берчүбүз деп айтып калар эле. Дубалдарын сырдап, полдорун жууп тазалап, мизилдетип берсе баары келип оозун ачып таң калган экен. Сталин өлгөндөн кийин гана ижорлор өз жерине кайта баштаган. Бирок кайрадан каршылыкка туш болушкан. Жергиликтүү бийлик аларды ата бабасынын жерине каттоого алуудан баш тарткан. Балким ишенбегендиктен, балким орун жоктугунан. Они сюда приехали. Дом был сожжен. Келсе үйү өрттөлгөн экен. Анан чоң апамдын төркүнү жакка барышат. Ал жактагылар кабыл албай койсо, чоң апам баарын ортого тизип, атып өлтүрсөңөр да эч жака кетпейбиз деп туруп алган экен. Бабушка всех поставила и сказала, хоть расстреляйте, не поедем никуда. Ижор эли башынан өткөн кыйынчылыктар менен сыноолор алардын жалпы санынын азайышына да себеп болгон. Эгер 30-жылдары 8000 адам болсо, 60-жылдары бул аз улуттун 1000ге жакын өкүлү калган. Бирок дал ошол 1000 ижор өз тилин жана үрп адаттарын, кээ бирлерин, мисалы, Рождествонун майрамдоо салтын сактап калууга жетишкен. У нас, например, дома все время. Биз мисалы дайыма белгилейбиз. Байрамдык кийимдерди кийип алып үйлөрдү кыдырышчу. Мен да көрүп калдым. Я даже еще успела. А мы всей семьей. Биз апам, атам, агам болуп барчубуз. Албетте, Рождество майрамын белгилөө салты илгеркиден кыйла айырмаланып турган менен музейдеги иш-чаралар көбүн өзүнө тартып турат. Айрыкча жаштарга улуттук кийим кийип, чий курчак жасоо жөрөлгөсү жагат. Все вернулись костюмы. Баары кайра кайтууда. Улуттук кийим, тил, фольклор баары кайтып келди. Майрамдар. Эне тилибиздеги майрамдар кайтып келди. Мунун баарын кимдир бирөө атайын уюштуруп жаткан жок. Бул адамдардын кадимки күнүмдүк жашоосу. Бир аз жок болуп унутта калды эле, эми кайтып келди. Ушло немножко куда-то, подзабылось, а сейчас вернулось. Кайсы бир кездери бул аймакта 100 миңдеген ижор жашайт эле. Азыр болсо бул сейрек кездешүүчү меймандос элдин ондогон өкүлдөрү гана олтурукташып жашап жатат. Соңку жылдары ижор улутунун өзгөчөлүгү, каада салты менен башка улуттагылар да кызыга баштаганы байкалат. Алар ижорлордон келин алып, кыз бергендер, дача сатып алып, эс алып кеткендер. Кээ бирлери ижорлордун каада салтын үйрөнүп кызыкса, айрымдары жогорудагы баяныбыздын каармандары сыяктуу ошол салт, үрп адаттарды сактап, улантып жашап келишет. Мына ошол баян менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия программасын көрдүңүз.
Ушул жана башка телепрограммаларыбызды биздин сайттан, ошондой эле YouTube'дагы каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Программабызды ушун менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн Каректи Евразияны мен Рахат Кеңешева алып бардым. Саламатта калыңыздар.